башынан айтып кетсем, ошол биздин бийлик мусулман өлкө башчыларынын принцибине өткөндөй башкаруу принцибине. Мисалы, исламда, мусулманчылыкта тазалык тартип первый очередь турат. Тазалык самый. Ошол себептен өлкөдөгү грязь, нечистота, нечистерди баарын тазалады. Мисалы, биринчи нечист ОПГ башчысы Көлбаевди талкалап жок кылды. Анын аркасынан майда чоң криминалдар тизелеп, жалынып, жалбарып эптеп кутулушту. Кутулбаганы болсо куртат. Андан кийин нечист, грязь, проституткалар болсо бүт кармалып, камалып, видео, фотолор чыгып, итаберлер кетти. Студент орнунан чогуу. Түптан менен тазаланды. Буларга ушундай тарбия керек болчу. Анткени 30 жылдык бийлик. Ошолордун ушунда булар абдан көп, өнүгүп, өсүп, сасып. Милициялар буларга кыршы болуп, аптан кутурушкан бул проституткалар. Азыркы бийлик көрдүңөр, решительно тазалап салды буларды. Азыр проститутка болгондон коркпашты. Экинчи грязь тазаланды. ОПГдан кийинки экинчи грязь. Үчүнчү грязь жалган кудай жазаланды. Алайды ошол жалган кудай Аслан деген камап койсо, бир жумал камакты көтөрө албай, өзүнүн кудай эмес экенин ашкерленип калганына ызаланып, асылып муунуп алды. Үчүнчү грязь тазаланды. Эми болсо төртүнчү грязь нечистота. Жалганчы, гыйбатчы, ушакчы журналисттерди камап, тазалап, талкалап жок кылып. Мисалы кече 24 KG агенттигинин техникаларын изет этип, жетекчилерин суракка чакырса, бүгүн болсо Болот Темиров Лайф каналын болсо ошол жана башка журналисттерди баарын камап жазалап атат. Бул уже 5-чи грязь тазаланды. Көрдүңөрбү? Грязьдар биринин артынан бири тазаланды. Биринин артынан бири. Анан өткөндө бир айтты эле. Кайсы бир саясаттан эсиңерде. Биз эми Түркмөнстан болобуз жакында деп. Түркмөнстан болгондо эмне? Түркмөнстан болгон күндө деле, мисалы болуп тапкан. Эмне ошо Түркмөнстандын жаман жагын көрдүңөр беле? Түркмөнстан деген азыр достойный өлкө. Мировой аренада. Бай, богат өлкө, газга, нефтке. Башы сосу зыңкыйган жигит экен. Көрдүңөр, барганда эле кандай төрт ийилип тосулуп атат любой өлкө ал. Ошол Түркмөнстандын башчысын. Эмне Түркмөнстан жаман болот деп уктуңар беле? Достойный нейтральный өлкө дүйнө жүзүндөгү сообществода. Ал эми ошол сөздүн автору биз жакында Түркмөнстан болобуз деген сөздүн автору. Билесиңер, ким айтканын билесиңер? Өзү бир кезде газеталарда чатаңдап, кыздарды жылаңачтап, курду боюна салып, нары иче жеделеп, муутуп жүргөнүн билебиз. Кыкынтып. Анан, конечно, андай кишиге жага бербейт да, Түркмөнстандын исламский правлениеси. Ошон үчүн ал Европага ссылкага кетти, почетный сүргүнгө элчи болуп кетти, билесиңер ким экенин. Анан ал сөзгө чычалабай деле койсо болот. Түркмөнстан деген сөзгө. Андан көрө ошо жетишкендикти токтосо, эми жетишкендикти айтпай эле коеюн. Акыркы 3 жылда эмне деген гана жетишкендик болуп жок. Экономика эселеп өстү. Айлык пенсия пособие жогорулады эселеп. Эмне деген гана курулуштар жүрүп атат. Жүздөгөн, миңдеген мектеп, бала бакчалар салынып атат. Коррупционерлер бүт камалып, бүт башкага берип атат, кайтарышып атат баарын. Изъятие болуп атат. Добровольный бербегендерин күчү менен салып атат. Мисалы жана Рай Миллиондукун, жана Ташев дегендердикин алып алып. Туура убагында урдаган берсин кайра, акыры артка мамлекетке берсин. Өстөрүбүз качып кетишти. Армиясы эселеп экономикалыкта жана согуштук аракеттеги учениясы абдан мыктыланды, жогорулады. Өз эсебибизге эле $2 миллиард
дрондор, военный техника сатып алып келди. Андан тышкары мирный техникалар канча жайнап атат. Строительный техникалар, горно-добывающий техникалар, автобустар, айтпайм, жасай канчалап келет мунун баары. Качан ушундай бурна деятельность көрдүңөр эле акыркы 30 жылдын ушундай я. Мертвый болуп отурчу эмеспи, временно застоёдай болуп эле. То алкаш президент, то дагы президент эле отурчу эмеспи, ушу алардын таттуу шактарына мыйып коюп эле. Азыр болсо азыркы бири аз сүйлөйт, бирок бурун жасап атат, движениени көрсөтүп атат. Айлык пенсия болсо эселеп өстү. Мурда ошо 30 жыл бою чечпеген границалар чечилип атат баары, такталып баары реттелип атат. Анан эң самый главный ушул материалдык, моралдык жактан өскөндөн тышкары духовный ценность да көтөрүлөт. Мына көрдүңөр, духовный ценность тазаланат. Муну менен мен ойлоп атам, Аллахтын ыраазылыгы келет. Аллахтын ыраазылыгы сөзсүз келет. Бир гана нерсе ошол эки чоң кемчилик бар, ошону жоюп салса, тазалап салса, анда аш эле биздин өлкө башчылыгына сөз жок, слов нет, красавчик чыгып да. Ал эмне болот эки кемчилик? Арак, вино, пиво, коньяк заводдордун бүт баарын тазалап, дүкөндөрдүн изъятия кылып баарын. Өлкө трезвый образ жизни кириш керек. Это бир. Эң чоң эки кемчилик да турат. Бул бир кемчилик. Эки кемчилик ошол жана казино жөнүндө мыйзамды артка кайтарып алып. Казинодон деле мен көргөн жокмун, онча киши жабыркап калды, анан үй бүлө тиги эле квартирасын машинасын отуруп жиберип жаңасы көчөдө турчусаң калды деген кишини көрүп элекмин. Бирок ошентсе деле болбойт. Ошо эки чоң кемчиликти жоюп салса, эки чоң эле кемчилик калыптыр ошо. Спиртное биринчиси, экинчиси ошол казино. Ошону жоюп салса эле вообще отлично болот. Ушунакай анан